Казакстан эт өнүмдөрүн жаңы базаларын өздөштүрүүдө. Өткөн жылы жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында 16 ветеринардык сертификат макулдашылып кол коюлду. Айыл чарба министрлиги бул кадам ата мекендик өндүрүмдү дароо 42 өлкөгө экспорттоого мүмкүнчүлүк бергенин билдирүүдө. Алардын катарында Европа биримдиги, Улуу Британия, Кытай, Иран, АКШ жана Канада бар. Белгилей кетсек, 2024-жылы эттин бардык түрүнүн экспорту 82 000 тоннаны түздү. Ал эми 2025-жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 91 000 тоннадан ашып, өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу көп. Эң жогорку өсүш уй эти менен кой этинде байкалды. Анын басымдуу бөлүгү Өзбекстанга жөнөтүлүп, ал эми кой эти Перс булуңдагы өлкөлөргө, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары, Катар жана Сауд Арабиясына жиберилет. Өлкөдө 2030-жылга карай эт экспортунун көлөмүн 2 эсеге арттырып, 165 000 тоннага жеткирүү мерчемделген. В этом году мы должны еще 8 стран мира открыть. Мы сейчас работаем. Быйыл дүйнөнүн дагы 8 өлкөсүнө экспорт ачылат. Азыркы учурда Европа менен жылкы эти боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Кытай рыногуна мал жана канаттуулар этин экспорттоону көздөп жатабыз. Ал эми Пакистанга өндүрүлгөн бардык эт азыктарын, уй, кой этин экспорттоо планыбыз бар. Түркия менен да иштеп жатабыз. Туда экспортировать. Сейчас мы также работаем и с Турцией. Тармактык мекеме 2026-жылы экспорт көлөмүн көбөйтүүнү фермерлерге көрсөтүлүүчү мамлекеттик колдоо, кайра иштетүүнү көбөйтүү жана жаңы рынокторго чыгуу аркылуу ишке ашырат. Ошондой эле тармакта заманбап санариптик технологиялар колдонулуп, чыгымдар кыйла азайган. Мисалы, мал чарбачылыгында белгис сыргасы жана смарт каргы пайдаланылат. Жасалма интеллект жаныбарларды абалын көзөмөлдөөгө, илдеттин алдын алууга жана мал жоюуга жардам берет. Бул мал башынын өсүшүнө жана чарбалардын туруктуу өнүгүшүнө түздөн түз таасир этет.